Америка Кошмо Штаттарынын куралдуу күчтөрү Иранга каршы масштабтуу аскердик операция баштаган болчу. Буга жооп катары Иран, Израилге жана Американын базалары жайгашкан коншулаш араб мамлекеттерине ракеталык жана дрондук соккуларды баштаган болчу. Бүгүнкү күнгө карата куралдуу жанжал төмөнкү 7 мамлекеттин аймагын камтыды. Бул Иран, Саудовская Аравия, Бириккен Араб Эмираттар, Катар, Кувейт, Бахрейн жана Израиль. Кырдаалдын кескин курчу болгон үчүн жогоруда айтылган 8 мамлекет өзүнүн аба мейкиндигин толугу менен жапкан болчу. Дагы бир жолу кайталап кетейин, бул Бахрейн, Катар, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары жана Кувейт, Иран, Сирия, Аман, ошо өлкөлөр. Аман, Сирия алар жарым жартылай чектүүлөрдү киргизген болчу бүгүнкү күндө. Үстүбүздө маалымат катары да айтып кетейин, урматтуу депутаттар. Перс булунун мамлекеттеринин жана чектеш өлкөлөрдүн аймагында Кыргыз Республикасынын 20 миңге жакын биздин жарандарыбыз бар. Бүгүнкү күндө Бириккен Араб Эмираттарда айтып кетиш керек, эң оор татаал жагдай ошол жерде болуп атат биздин жарандарга байланыштуу. Ошол өлкөдө бүгүнкү күндө 10 миңге жакын биздин жарандарыбыз бар. Анын ичинде эвакуация боюнча кайрылгандардан 1200 болуп саналып турат биздин тизмелерде азыркы күндө, азыркы саатка. Калган жарандарыбыз өзүңүз билесиңер, резидент деп болуп эсептелет. Алар Бириккен Араб Эмираттарда иштейт, жашайт. Ошо жалпысы 10 миңге жакын болуп калат. Өзүңүзгө да маалым, биздин президенттин Садыр Нуркожой Жапаровдун тапшырманын негизинде бүгүн 4 марттан түнкүсү 5 мартка Бириккен Араб Эмираттардан биз репатриациялык рейстерди Кудай буйруса баштап атабыз. Түнү жана эртең менен менин оюмча Аман өлкөдөн 2 авиа учак даярдык көрүп жатабыз. Азыркы учурда биздин башкы консулдук, биздин элчилик Абу-Дабидеги консулдар автобустарды уюштуруп, азыркы кезде биздин жарандарды чогултуп атышат. Ошо 2 авиакаттам менен атайын 360 жаран Кудай буйруса алып кетилет, эвакуация болуп. Ал жарандар биздин аял кишилер, балдар жана улгайган жарандар болуп эсептелген жарандар тизмеге кирген болчу. Андан ары Сауд Арабияда азыркы учурда 7 миңге жакын биздин жарандарыбыз бар. Анын ичинде 1 миң жараны туруктуу жашагандар жана 5-6 миң жакын зыятчылар. Бул маселе Сауд Арабиядагы эвакуация боюнча биздин жарандар 1000ге жакын кайрылган болчу. Бул жерде да белгилеп кетиш керек, жагдай мындай түзүрөк. Бүгүн 4 мартта 2 рейс болуп атат. Азыр Кудай буйруса саат 4кө жакын 2 рейс менен Бишкек шаарына жана Ошко 127 жана 90 жарандар Кудай буйруса учуп келишет. Андан сырткары аякта авиакаттамдар токтогон жок болчу. Эмки авиакаттамдар жума күнү болот. Ошого байланыштуу ал жерде жагдай тынчыраак. Ал жагынан биз иштеп атабыз. Тыгыз биздин элчилик дагы ошол жерде тынымсыз жумуштарды жүргүзүп атат. Иранда бизде 100 жараныбыз бар. Ал жакта деле бир эле жаран өзүнүн уулусу менен кайрылган болчу эвакуация боюнча. Анысы биз өткөн күнү Россия тарап менен биргеликте эвакуация кылып, бүгүнкү күндө Азербайжанга кирип келишти.